بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва тааланын тагдыры менен азыркы учурда көптөгөн өлкөлөрдө коронавирус илдети тарап, бул оорудан көптөгөн инсандар ажал таап, жана ошондой эле көптөгөн инсандар бул ооруга чалдыгып турган учур. Бул ооруга байланыштуу ошол көптөгөн өлкөлөр өздөрүнүн колунан келген аракеттерин кылып жатышат. Ошол өлкөлөрдүн катарында биздин да өлкөбүзгө бул илдет тарап, биздин да өлкө башчыбыз бул илдеттин алдын алып, бүт элибиздин саламаттыгы үчүн өзүнүн болгон күчүн жумшап жатат. Аллах субханаху ва таала биздин өлкө башчыбызды ар бир жамандыктан сактаган болсун, жана ошондой эле анын иштерине Аллах субханаху ва таала жардам берип, жана өзү ыраазы болуп, өзү жакшы көргөн жолго багыттаган болсун. Бул илдетке байланыштуу айтканыбыздай өлкө башчыбыз үйдөн чыкпоого жана башка бир нече буйруктарды чыгарган. Эми биз бул буйруктардын баарына моюн сунушубуз керек. Биз өлкө башчыбызга моюн сунушубуз керек. Бул моюн сунууну биздин динибиз бизден талап кылат. Аллах субханаху ва таала Куранда: «Я айюхалладина аману ати'у Аллаха ва ати'у расула ва улил амри минкум». Иман келтирген инсандар, Аллах Таалага моюн сунгула, жана анын элчиси пайгамбарга моюн сунгула, жана өзүңөрдөн болгон башчыңарга моюн сунгула деп айтып жатат. Бул Аллах Тааланын бизге болгон буйругу, башчыларыбызга моюн сунуубузга болгон Аллах субханаху ва тааланын буйругу. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көптөгөн хадистеринде өлкө башчыга моюн сунууга буйруган. Ал-Ирбад ибн Сария радийаллаху анхунун хадисинен келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Усикум би тақваллах ва сам'i ва та'a ва ин тааммара алейкум абдун». Пайгамбарыбыз бул хадисте: «Мен силерге таквалыкты осуят кылам, жана ошондой эле башчыңардын сөзүнө кулак салып, жана ага моюн сунууңарды осуят кылам» деп айтып жатат. Эгерде силерге кул адам башчы болуп калса да дейт. Жана да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн көптөгөн хадистеринде өлкө башчыга моюн сунууга буйруган. Биз азыркы учурда бул ооруга байланыштуу чыгып жаткан бүт буйруктарга баш ийишибиз керек. Айтканыбыздай, бул Аллах Тааланын жана пайгамбарыбыздын буйругу деп эсептелет. Эгерде биз Аллахтын буйругу, пайгамбардын буйругу деп моюн суна турган болсок, бул учурда биз Аллахка жана анын элчисинин сөздөрүнө амал кылган болуп, биз бул нерсенин сообуна жетишебиз. Эгер андай кылбай турган болсок, биз эч качан соопко да жетишпейбиз, жана биз күнөөкөр болуп эсептелебиз. Анткени айтканыбыздай, өлкө башчыга баш ийүү бул милдет болуп эсептелет. Бул биринчиден. Экинчиден айта турган маселебиз, биз мусулмандар мындай бале келген учурда биз билишибиз керек, бул балелер сөзсүз түрдө мусулмандын пайдасына болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Бухари чыгарган хадисте, бул хадис Абу Хурайра радийаллаху анхудан келет: «Мен юридиллаху бихи хайран юсибу минху». Бул хадисте пайгамбарыбыз айтып атат: кимге Аллах субханаху ва таала жакшылык каалай турган болсо, ал инсанды сыноого кириптир кылат дейт. Ал инсанды Аллах субханаху ва таала сынайт дейт, ар кандай мусибаттар менен. Эгерде мусулман адам ал мусибаттарга сабыр эте турган болсо, Аллах субханаху ва таала ошол кыйынчылыктар аркылуу ал мусулмандын күнөөсүн кечирип, ал Аллах субханаху ва тааланын алдына күнөөдөн таза барат. Жана ошондой эле биз мусулман бир туугандарыбызга айта турган нерсе, ушундай өлкө башчыбыз үйдөн чыкпоого буйруп турган учурда
Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан өтө сонун хадис келген. Ошол хадиске амал кылышыбыз керек. Ал хадисти имам Бухари рахимахулла өзүнүн сахихинде чыгарган. Аиша радиаллаху анха пайгамбарыбыздан чума оорусу туурасында сураган. Чума оорусу бул алымдар айткандай бүгүнкү күндөгү тарап жаткан бул вирустан да катуу оору. Ошол оору туурасында сураганда ал оору дагы жугуштуу оору. Ошол оору туурасында сураган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Аннаху кана азабан яб'асуху Аллаху ала ман яша, фажа'алаху Аллаху рахматан лил муъминин." Ал оору Аллах субханаху ва таала каалаган инсандарына жибере турган азап болгон деген. Ошол чума оорусу. Жана ал ооруну Аллах таала мумундар үчүн рахмат кылган дейт. Мумундар үчүн ал оору Аллахтын мээрими жана рахматы болот дейт. Эмнеге? Аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинин уландысында баяндайт. "Фалайса мин абдин яқау ат-таауну фаямкусу фи баладихи сабиран мухтасиба я'ламу аннаху лан юсибаху илля ма катабаллаху ла илля кана лаху мислу ажри шахид." Пайгамбарыбыз бул сөзүндө айтат: кайсыл бир мусулман адам турган жеринде ошол чума оорусу, жугуштуу оору тарай турган болсо, фаямкусу фи баладихи, ал мусулман адам ошол өзү жашаган жеринде эч жака чыкпастан ошол жерде боло турган болсо, имам Ахмад рахимахуллахнын риваятында келет: фаямкусу фи байтихи деп, үйүндө олтура турган болсо эч жака чыкпастан, сабиран, сабыр кылып. Ушул шартты биз жакшылап түшүнүшүбүз керек. Сабыр кылып олтура турган болсо дейт. Ибн Хаджар рахимахулла өзүнүн Фатхул Бари деген китебинде жана башка алымдар айткан сыяктуу, ал Аллах субханаху ва тааланын тагдыры деп, Аллах таала жиберген тагдыр деп, Аллахтын тагдырынан деп сабыр этип, мухтасибан, жана ошол нерсеси күтүп жаткан нерсесинин сообун үмүт этип Аллах субханаху ва тааладан үйүндө олтура турган болсо, бул экинчи шарты. Биринчиси сабыр этип, экинчиси сооп үмүт этип үйүндө олтура турган болсо, я'ламу аннаху лан юсибаху илля ма катабаллаху ла, жана ошону менен бирге ал кандай абалда олтурса дейт, ал Аллах таала жазган тагдыр гана ага келет деп билип, ошол нерсеге ишенип олтура турган болсо, ал адамга шейиттин сообу берилет деди. Ал адамга шейитке берилген сооп берилет деди. Бирок жанагы шарттар менен. Эң биринчи Аллахтын тагдыры деп сабыр кылып, жана анын сообун Аллахтан үмүт этиш керек. Жана эмнени билиш керек? Аллах субханаху ва таала ага тагдырында жазган гана нерсе болот деп тагдырга ыйман келтирүү керек. Коркуп, дүрбөлөңгө түшүп, өтө катуу коркуп, андай эмес. Билип, сабыр этип, сооп үмүт кылып Аллахтан, Аллах тагдырга жазган гана нерсе болот деп ушундай ыйман менен олтурса, ошондо ошол адамга шейитке бериле турган сооп берилет деди. Ибн Хаджар рахимахулла өтө сонун түшүндүргөн ошол хадистин маанисинде. Ибн Хаджар рахимахулла айтат: эгерде бул хадистин мааниси, эгерде кайсыл бир инсан ушул оору сыяктуу ажал таба турган болсо, же болбосо ошол оору себептүү ал ооруп, ошол оорусунан айыкса деле ушул соопту алат деген. Жада калса, ал адам бул ооруга чалдыкпаса деле ошентип сабыр кылып, Аллахтан сооп үмүт этип, жана Аллахтын тагдырындагы гана нерсе болот деп ишенип олтура турган болсо, ага эч кандай оору жетпесе деле, ал ажал таппаса деле ушул соопту алат деген. Ошондуктан бул хадис өтө улуу хадис. Бул хадисти ар бир мусулман бир тууганыбызга айтат элек. Ушул хадисти өзүнүн оюна келтирип, ушул бүгүнкү күндөгү абалда ушинтип олтурса, иншаалла пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан азыркы соопко жетишет. Анын шарттарын айттык. Ибн Хаджар рахимахулла айтканыбыздай өтө сонун маани берген. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, биз бул ооруда үйдө олтуруп ар түрдүү жаман ойлорго эмес, ошондой бир дүрбөлөңдөргө алдырып, өзүн жоготуп, башка бир ооруларга түшүү эмес, бизде ушундай ыйман болуш керек. Сабыр кылып, соопту үмүт этип, жана Аллахтан гана, Аллахтын тагдыры гана болот деп. Анткени Аллахтын тагдырына ыйман келтирүү бул ыймандын эң эле негиздеринин бир негизи.
Тағдырға иман келтірбесе бұл болбойт. Бұл тағдыр имандың айтқанымызда ең негіздерінен болып есептеледі. Ошондуктан мусулман адам андай нерселерге алдырбастан сабыр кылып олтуруу керек. Ошондо пайгамбарыбыздын айткан азыркы соонуна жетишет. Ошондуктан биз дагы айтарыбыз, бул айтылган соопту үмүт этип, ушул хадисте айтылган шарттарды карманып, жана ошондой эле маселебиздин башында айткандай өлкө башчыбыздын буйруктарына баш ийип, ага өзүнчө сооптор берилет айтканыбыздай. Ушул нерсеге аракет кылышыбыз керек. Алла субханаху ва тааля бизден, мусулмандардан бул орунду көтөргөн болсун. Аллаху алам ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллам.